Саламатсыздарбы урматтуу футбол көрөрмандары. Кыргыз спорт каналында кайрадан Кыргыз Премьер Лигасынын кезектеги дарбазада Албеков Дастан, экинчи катар санда Мирзоев Алишер, төртүнчү Кабулов Жамшит, бетинчи катар 17 голду киргизген. Бул жерде Абдыш-Ата командасы жана гол! Данила Сакирченко эсепти ачып отурат. Эсеп 1-0. Айып соккудан эсепти ачып отурат. Жаңылбасам Эрбол Атабаевтын чыгарып берген тобун Данила Сакирченко голга айландырды. Бул жерде Дастан Албековдун ишенимсиз оюн алып барганын көрө алдык. Анын талан ортоңку бөлүгүндө мыкты оюн жүргүздү. Оң канатка чыгарып берген топ Атай Жумашевдин соккусу. Бул жерде офсайд да жок болчу. Билебиз, Атай Жумашев улдамдуудай мыкты улдамдыгы бар. Оң канаттан пас жана Тимур Орозбек бул жерде сокку жарата албай калды. Чабулонат жана Амир Жапаров гол! Эсеп саны өзгөрдү. 2-0. Эсеп сандарын 2-0гө жеткирди Амир Жапаров. Бул голдун автору. Жаңылбасам голдук пасты кайрадан эле Эрбол Атабаев чыгарып берди. Мыкты беттешти өткөрүп жатат. Алай командасы негедир бул беттешке толугу менен даяр эместей. Жана Алай командасы бул беттеште тең чыгуу менен гана жыйынтыктаган. Бул жерде сейв Калса Кималиевден чыгарып берилген топ жана топто биринчи гол Акрамжан Умаров эсепти 2-1 кылып отурат. Кызыктуу жүрүп жаткан мал. Эсеп сандары 2-1. Негедир Абдыш-Ата командасы 2 гол киргизгенден кийин өздөрүн Нурболот Сарыкбаев соккуну узатат. Башка калсын ышкырыгы жана сокку. Эреже бузулган болуп эсептелет. Исраиловдун соккусу жана Калысбек Акималиев кайрадан сейв. Данила Сакирченко Атай Жумашевке пас чыгарса болот. Эми гана Атай Жумашевке пас жетти. Мустафа Юсупов болуп көрбөгөндөй ылдамдыгы менен келди. Атай Жумашевдин соккусу жана акыркы абалда гана Процишин топто биринчи. Башка калсын ышкырыгы жана биринчи тайм соңуна келип жетти. Абдыш-Ата командасы Алайды 2-1 эсебинде. Урматтуу футбол көрөрмандары, Абдыш-Ата Алай командалардын орто кармагында 50 упайга ээ жана кошумча көрсөткүчтөрдөн улам гана Дордой командасы биринчи орунга көтөрүлгөн. Ягырга пасы, Ягыр кирип барат жана эсепти теңөөгө мүмкүнчүлүгү бар жана гол! Эсеп сандары теңелди. 2-2. Ягыр өзү биринчи болгон жана эсепти теңеди. Эсеп сандары 2-2. Магомед. Мага. Абдыш-Ата командасы 2-0 мыктон жана Атай Жумашев көтөрүп берди. Бул жерде Азамат Жомартов топто биринчи сокку узатса болот. Сокку! Тосмону тургузду жана Амир Жапаров сокку жаратат. Топ Аксаталыгулов Юсуповдон өтөттү. Ислам Шамшиевди дагы өттү. Айып айыпчасына кирип барат. Бул жерде сокку узатышы керек. Эрбол Атабаевдин соккусу. Азамат Жомартов топто биринчи болду. Атабаев сокку узатты. Атай Жумашевдин соккусу. Талан ортоңку бөлүгүндө жалгыз Элдар Молдожунусов топ сурайт. Ягырга да чыгарса болот. Өзү кирип барат. Процишинден өтөттү. Жана Калысбек Акималиев Кайрат Изаковдон бул жерде түшүнбөстүк жаралды. Ягырдын соккусу. Калысбек Акималиев топто биринчи. Анын көтөрүп берген тобу жана гол. Бул жерде офсайд. Жок, топ колго тийип калган. Сардарбековго пас жана Ташиев чыгарып берилген топ. Атай Жумашев топто биринчи болбой калды. Сардарбеков кайрадан топ менен анын соккусу. Арлен Шаршенбеков Исхаковго пас. Атай Жумашев өзү кирип барат жана бул жерде Азамат Жомартов мыкты болду. Исраиловдон көтөрүп берген тобу Манас Карипов сокку жаратты жана Тамай болгон жок.
башкы калсын ышкырыгы жана эсеп сандары 2-2. Абдыш-Ата Алай 27-чи турдук беттеш жана Абдыш-Ата үчүн бир гана беттеш калды.